Саламатсыздарбы? Бүгүнкү маанилүү маегибиздин коногу Жогорку Кеңештин 3 чакырылышынын депутаты, 5 жолку президенттикке ат салуушуда кандидат, туңгуч омбудсмен Турсунбай Бакир уулу. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Турсунбай мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүнкү биздин маанилүү маегибиздин негизги темасы өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Ошол 3 жолку чакырылыштын эл өкүлү катары 5 жолку президенттик шайлоого өзүңүздүн талапкерлигиңизди койгон инсан катары же болбосо жөнөкөй эле ошол эл менен чогуу иштеген алгачкы туңгуч омбудсмен катары бүгүнкү саясий абалга баа берип кетсеңиз. Саламатчылык эң жакшы тема экен. Өзгөчө акыркы жылдары саясий абал өзгөрүлүп жатат. Анан кээде серепчилер да туура эмес айтып салат. Ошондуктан саясатта жүргөн адамды сурап койгону жакшы. Эми Конституцияны жаңылашты. Жаңылаган менен мааниси ошо эскиче эле калды, парламенттик республика деп. Бирок парламенттик республика болгондон кийин бийлик парламент колунда болуш керек эле. Кыргызстанда андай болбой жатат. Башынан эле 2010 жылдан баштап эле бийлик президент колунда. Парламент шайлаган өкмөт да парламент өзүнө караганда күчтүүрөөк болуп атат. Бул өзү конституциядагы идеялар жашоого ашпагандыгын билдирет. Эгерде конституция боюнча жашаганда бизде таптакыр башка болуш керек эле. Бирок парламент алсыз болуп атат. Буга өзү депутаттар да күнөөлүү. Оозундагы нанды алдырып салды десе туура эле болот бул жерде. Экинчиден болсо көп партиялык система бизде эч мындай коомдун негизи катарында өнүкпөй атат. Буга да бир топ себептер бар. Анткени башка өлкөлөрдө партиялар элдин демилгеси менен түзүлсө, бизде болсо ар бир кыргыз өзүнүн саясий жылдыз катарында сезип өзүнчө партия түзүп алат. Акчам барбы, партия түзөм дейт да. Ошондуктан бизде партияларыбыз чет өлкөгө караганда өзгөчө өнүгүп атат. Бул да бизде мындай бир өзгөчөлүк Кыргызстандын. Үчүнчүдөн болсо, жаңы макалалардан мага жаккан бир жакшы макалды акыркы жылдары колдонуп атам. Мамлекет бай болсо эл саякатчы, мамлекет кедей болсо эл саясатчы деп. Бизде Кыргыздын ар бири саясатчы да. Бүгүнкү күнү мен ойлойм бул Кыргызстандын ушу саясий аң сезим жогору деңгээлдегиси. Бирок өкүнүчтүү бизде шайлоого келгенде эле таза шайлоодон алыс болуп туруп, албетте ал ыплас балит технологиялар иштеп кетет. Ошондуктан элде да көп нааразычылык туудурулуп атат бул маселе. Кыргызстанда болгон эки инкылапты революцияны митингдердин көпчүлүгүн карап көрсөк, баары негизинен шайлоодон чыккан. Ошондо ушул жерден албетте бийлик бир жыйынтык чыгарыш керек. Өзгөчө мына азыр келе жаткан президент шайлоонун астына. Бул сиздин жеке пикириңиз. Жогоруда айтып кеттиңиз, бизде деген парламенттик башкаруу болуп туруп эле, анан кийин президенттикке өтүп кетип жатат деп. Бул жерде мен бир саясатчынын сөзүн колдонгум келет. Бул Мадумаров Адахан Кимсанбаевич. Ал киши айтат, Кыргызды негизинен эле башынан 120 киши эмес, бир эле киши башкарып келген. Ошонун негизинде бизде өлкөдө стабилдүүлүк болуп, жана биздин бир топ саясатчы инсандарыбыздын бир кишиге баш берүүсү бул туура жол деп айтып келет. Буга сиздин оюңуз кандай? Эми Адахандан алдын бул сөздөрдү мен айткан элем. 2010 жылы референдум өтүп атканда, жана убактылуу өкмөт конституциянын жаңы вариантын чыгарабыз деп атканда, убактылуу өкмөт өзү түзүлгөндө, ошондо бул идеяга мен каршы чыккан элем. Анткени анда Малайзияда элчи элем. Сиз элчи катарында сүйлөй албайсыз дегенде баары пикиримди айтканмын. Бул 120 депутат Кыргызстанды башкаруу деген бул коллективдүү жоопкерсиздик. Анткени мен өзүм биринчи чакырылыштын депутаты болгонмун. Мисалы бир чечим кабыл алууда депутаттар добуш берип койсо, ким кандай добуш бергенин билбей каласыңар. Бул жоопкерсиздик туудурат Кыргызстанда деп туруп. Анан Кыргыздардан бир жакшы макал бар, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деп. Бул жерде 120 кочкордун башын бир казанда кайнатам деп атасыңар, болбойт деп убактылуу өкмөткө айткан элем. Таптак ушу конституцияга референдум каршы чыккан элем. Өкүнүчтүү убактылуу өкмөт туура эмес жол менен кетип, мына бүгүнкү күнү өзүдө ошо натыйжасын көрүп атпайбы, бири-бирине соттошуп, бири-бирине каралашып, туура эмес болгон башынан эле бул. Өзү кыргыз коомдун, кыргыз элинин өзгөчөлүгү бул Манас атабыздан келип аткан, жанында алдын алып көрсөк, бул албетте бир адам башкарып келген система бул. Бизди болсо Европа, Америка кылабыз дейт, биз эч качан Европа же Америка боло албайбыз.
алар да эч качан кыргыз боло албайт. Сиз сөзүңүз жакшы экен абдан. Биз эч качан Европа боло албайбыз, Салималар эч качан кыргыз боло албайт. Эч качан. Менимче башка улуттун баардыгы эле эч качан кыргыз боло албайт. Анткени биз бир өзгөчөлүгүбүз менен дүйнө жүзүнө белгисиз. Бул жөнүндө сырттан келген коноктор дагы өзүнүн ойлорун айтып жүрөт. Мен дагы бир сизге берейин деген суроом. Мына бир убакытта ошол жанакы мектептерде сексуалдык жактан билим бербестен дарс жана дабат ошол сыяктуу эле таалим билим берүү балдарга көбүрөөк жакшы болсо деп айткан оюңуз бар экен. Экинчиден жанагы экстрасенстердин көз ачыктардын таймашына каршы чыккандардын бири экенсиз. Ошондой эле ушул темалар боюнча жанагы ыйык Валентин күнүн дагы биздин кыргыздардан алып салыш керек деп оюңузду айттырсыз. Ушунун негизинде сиз деген соц тармактарда көпчүлүк менен, мисалы үчүн белгилүү адамдар Михаил Галустяндан тартып, жөнөкөй эле бир жарандар менен дагы өзүңүздүн оюңузду тартып дайыма бөлүшүп келесиз. Бул биринчи суроом. Ал эми экинчиси ошол соц тармактагы аялдар менен абдан эле одоно бир өзүңүздүн ойлоруңузду айтышып келген учурларыңыз да болот. Ошол одоно аялдар менен урушуу бул динде, исламда кандай аялдар менен ошентип бетке айтуу керекпи же башкача мамиле керекпи? Бул менин экинчи суроом. Ошого жооп берип койсоңуз. Мейли. Кыргызды жок кылуу оңой эле. Аны душмандар түшүнүп турат. Анткени кыргыздар бул табияттын балдары, табияттын кыздары. Биз төрөлгөндө эле баарыбыз философ болуп төрөлөбүз. Анткени эскиден баштап мына боз үйдө төрөлгөнүбүз, ачык асмандын астында биз жылдыздарды көрүп төрөлчүлүк да. Анан ой жүгүртүүгө жакынбыз биз. Ошондуктан мындай философ элдер аз эле, бул гректер жана ушундай байкуш элдерди алып көрсөк болот, ушул философ элдерден. Ошондуктан ар бир нерсе боюнча кыргыз элдин пикири бар, өзгөчө пикири бар. Айырмаланып турат коңшу элдерден. Албетте, батыш жактан келип аткан негизинен терс көрүнүштөр бул баары биздин улутубузду жок кыла турган нерселер. Өзгөчө жана батыш жактан келип аткан сексуалдык тарбия боюнча китептер. Эки жолу андай чабуулду токтоттук. Биринчиси Шапиро деген жөөттөрдүн диаспорасынын төрагасы, ал өтүп кетти азыр. Ошол китеп чыгарып, бүт мектептерге киргизебиз деп турганда, бул жерде бир топ пикирлештер менен, анын ичинде ушу Дүйшөн Ажы Абдулдаевди айтып коюшум керек, жана коомчулукту айтып коюшум керек. Биз билим берүү министрликке барып, ал жакта митинг, пикеттер катуу өткөрүп туруп, ал китепти жокко чыгардык. Ал китепти карап көрсөңүз, сүрөттөр менен жазылган. Секс катнашуулар. Болбойт бул кыргыздарга. Биз жашыны кылып келгенбиз, балдарыбыз көрбөсүн, балдарыбыз билбесин деп туруп, өзү кыргыздар билек комнатада жашаган боз үйдө. Ошол эле учурда туура тарбия берип келдиңиз. Ооба. Уят деген нерсе болуш керек. Уят жок болдубу? Эркек менен аял кишинин ортосунда жана дубалча жок болот. Анан биз батышка окшоп туруп, бүт ыплас нерселерге өтүп кетебиз. Бул жерде үй бүлө биякта эле калып калат. Керек болсо дажы бир жыныстуулар бири бирине катнашып, үй бүлө түзүп, анан кийин голубой менен лесбиянкалар парад өткөзгөнчө баратпайбы? Ошол нерсе бизге алып келгиси болгон да. Экинчи жолу бул 5-чакырылышта депутат болгонубузда Германия өлкөсүнөн бейөкмөт уюмдар ар бир класска өзүнчө китептер чыгарып, Кыргызстандын мектептен киргизебиз деген жерде биз токтотуп калдык. Бул жерде коомчулукка да рахмат. Биздин өзгөчө активдүү жаштарга, биз жогорку кеңеш депутаттары катуу бул жерде Каныбек Осмоналиев баш болуп туруп, комитет төрагасы каршы туруп алдык, бул жерде өткөрбөй койдук. Ал китепти карап көрсөң, Германияны көрүп атабыз. Ал жакта кантип муну түшүндүрөм билбейм, бизге даже сүйлөгөнү уят болуп атат нерсе. Эркек менен аял кишинин улуттук менталитетке сыйбаган нерсе болуп жаткан. Эркек менен аял кишинин жыныс мүчөлөрүн көрсөтүп, ал жерде президенттин аялы өзү катышып класстарга ушундай болуш керек деп туруп, жаш балдарга түшүндүрүп, мисалдар менен түшүндүргөнү, бул башкача сөз айтканда, мына сексти үйрөнгүлө деп мектептен баштап үйрөтүшүп атат да. А бул жерде үй бүлө түзүү жөнүндө эмес сөз. Мына эркек киши аял кишини кандай төшөктө жатыш керек деп туруп, ал болбогон нерсе. Аны токтоттук, Кудайга шүкүр. Биздин оюбуз боюнча, мына жакшы айтып кеттиңиз, ата бабаларыбыздан калган мурас бар. Бул бизде имандуулук, адептүүлүк, анан ички маданияттуулук, үй бүлөлүк маданияттуулук. Ал болбойт, бул болбойт деп тыюу салынган жерлер бизде көп. Бул өзүнчө биз идеология кыргыздарда. Ошол нерсени колдоо иретинде көп жылдан бери, 95 жылдан бери мына депутат болуп, биринчи жолу болуп, 95 жылдан бери көтөрүп келген элем маселени. Иман сабагын мектепке киргизгиле деп туруп. Балдарды мектептен баштап иманга үйрөтүшүбүз керек деп. Өкүнүчтүү. Ошол мезгилде президенттер да аткарбай коюшту муну.
өкмөттү аткарбай койду, билим берүү министри да жогорку кеңеште. Ошентип ушул маселе курук сөз менен айтылып келип атканда 2012-жылы жогорку кеңеш депутаты катарында өзүм демилге көтөрүп, атайын токтом жазып, Кыргызстанда билим берүү министрлиги 2012-жылдын 1-сентябрынан баштап Кыргызстандын бардык мектептерине иман сабагын киргизсин деп токтомду көтөрүп чыктым. Жогорку кеңеш колдоп берди. Эми ошол жогорку кеңеш токтомуну аткарууга келгенде өкмөт аксап калды. Мен түшүндүм биякта эң консервативдүү, өзгөрүүнү каалабаган, реформа каалабаган министрлик бул билим берүү министрлиги. Ушу катып калган. Ушу эски боюнча эле. Муну кыймылдатып чогултуш өтө кыйын да. Ушуну ойлоп атам, бир жаңы бир жакшы мында реформатор министр келбей атат да, жаңы көз караш менен кой, бул система болбойт, мына система болуш керек деген адам келбей атат да. Ошондуктан ушул токтом ишке ашпай турат, анан өзүм 2-3 жыл талап кылдым министрликтен, анда Канат Сыдыков деген министр эле. Биз дейт, АЖК дейт, анда проект дейт, проект долбоор катарын, пилоттук долбоор катарын дейт, бир 10 чакты мектепке киргизели дейт. Анан жыйынтыгы жакшы болсо Кыргызстан боюнча киргизели дейт. Эми муну алдын ала көрүш керек деп эми ооба, эми ушулта тапты да, биринчи китеп жок деп айттылар. Анан жашы Кудайга шүкүр, бир эжекебиз бар, илим академияларда, ал китеп жазып чыкты. Усул китеп катарында, мектепке китептер катарында. Китеп чыккандан кийин шылтоосу ошо болду, эми пилоттук долбоор катарында 10 мектеп киргизели деп. Мына киргизишти. Эми эмне токтоп турат, эмне тосолуп берип турат, мен түшүнбөйм да. Ошондуктан иман сабагы керек эле да, анткени бул жерде иман сабагын бере турган бүгүнкү күнү адистер даяр. Мурда жок эле дейт. Бүгүнкү күнү мына Кудайга шүкүр, ай бир университетте теология факультети бар. Бул сырттан бүтүрүп келген балдардан, кыздардан тышкары. Кыргызстандын ичин айтып атам мен, ислам университети бар. Бул теология факультеттерден башка ислам институттары бар, медреселер бар. Алар даяр мугалимдер. Классты берип, сабакты алып кетиши берет. Ай бир айылда, ай бир шаарда кудурети жетет. Мындан тышкары иман сабагында албетте адеп ахлакты үйрөтүлөт. Мына аталары ушундай жашап келген, энелери ушундай жашап келген деп. Бүгүнкү күнү силерге батышап келип аткан нерсе бул таптакыр сиз жат нерсе деп туруп, баба шийбегиле деп. Анан албетте бул нерсе бар, ишке ашыш керек. Эгерде мамлекеттик жетекчилер мекенчил болсо, улутчул болсо, улутту сактап калалы, мамлекет сактап калалы десе, бул нерсени ишке ашырыш керек. Адептүү, имандуу жаран мекенди коргойт. Анткени биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салам айткан эле, мекенди сүйүү имандан деп. Иман жок болсо мекенди сатып кетет. Бүгүнкү күндө көрүп атпайсыз пиондорду, угуп атпайсызбы? Тиги соттолду, бул соттолду деген сөздөрдү угуп атпайсызбы? Мындан тышкары мигранттар жөнүндө албетте сөз кылып кетишибиз керек, анткени Галустянда айтып кеттиңиз. Ооба. Жана Наша Раша деген алардын теле берүүсү бар. Жамшид Равшан деп туруп, бул Орто Азиянын мигранттарынын образын түзүп туруп, орустарга маскара катарында берип атат да. Мына күлүшүп, шерменде кылып Орто Азиянын мигранттарына. Ушундай тупой деп туруп Орто Азиядан келгендер деп. Аякта скинхедтер көп. Жана бүгүнкү расисттер, неофашисттер. Бул таң калам да, бул эми эң көп азап тарткан бул СССР. Экинчи дүйнөлүк согушта 20 миллион адам курман болгон. Анын ичинде көбүнчө орустар да көп болгон. Кыргызстандан бир 100 миң курман болсо, миллион Россиядан каза болушкан. Ошол өлкөдө неофашизм пайда болгон таң каласың, жана чачыны кырып алып устары менен көчөгө чыгып алып башка улуттарды уруп тепкилеп өлтүргөн баргандар. Аларга жемеле болду ушул Наша Рашанын передачалары. Анткени алар бир Орто Азиянын өкүлүн көрсө, кара чачтуу, кара каштуу, кара көздүү паспортун карабайт да, сен кыргызсың, тажиксиң, өзбексиңби? Карасыңбы? Уруп тепкилеп өлтүрүп коюшуп атпайбы? Биздин канча андай Жылына кеминде 300-400 адамды өлүгү келет ошол жерде. Ошон үчүн мен Галустянга жаздым эле. Урматтуу Михаил Галустян, армяндардан кыйла жакшы кудулдар чыккан. Бул Петросянды алып көрөлү, же болсо жана Мыкыртчанды алып көрөлү, же болсо серьезный юмор катарында Армен Жигарханянды алып көрөлү. Сен кимди тарттың деп ачык айттым мага. Сен азыр элди бөлүп расизмге алып келип атпайсыңбы? Ак карага бөлүп туруп, орус эместерге бөлүп туруп. Токтоткон десем, ал сизде юмор сезими жок экен дейт. Юмор сезими менде бар дедим. Бирок мындай маселе боюнча тамашалаш керек эмес. Эртең сен ушу юморуңду көрүп алып туруп, кайрадан Орто Азиянын өкүлүнүн бирөөсүн өлтүрүп койсо, сен жооп келесиң деп ушуну айткам. Өкүнүчтүү, ооба, өкүнүчтүү бул жерде ал өз маданияттуу эле жигит экен. Анда мейли мага жазбай эле коюңуз деп суранды. Бирок өкүнүчтүү Кыргызстандан өз мекендештер, кыргыздар эмес, киргиздер чыгып алып туруп Михаил Галустян, Турсунбай Бакир үчүн бизди кечирип коюңуз, кыргыздарды деп туруп, туура жакшы көрөбүз передачаларыңызды деп. Башка сөз айтканда, биздин менталитет, аң сезим киргиздердин, кыргыздардын эмес. Ошол жака бурулуп калганда, орустар эмне десе ошол туура деп туруп. Бул же туура эмес нерсе.
Bizi kemсітетуге, маскаралауга жол беришибиз керек эмес. Биз теңбиз. Алла Таала баарыбыз бир жараткан. Орусун, Америка, немисин, кыргызсын бир жараткан. А бул жерде биздин маскаралоо, шылдыңдоо бул жаман нерсеге алып келет. Мүмкүн сиз жогоруда айткандай ошо Галустян деле ыймандын жоктугунан ошо өзүнүн кандаштарын, өзүнүн бир түстөштөрүн ошол Россия элинин калкы менен ынтымакташтыруунун ордуна жанагыдай бир шылдыңдоо, мазактоо жолу менен өзүнө тыйын таап, курсагын тойгузуу Албетте, туура айттыңыз. Бул да ошол бизнес бир түр болуп калды. Анткени башка темага тартсам мүмкүн россиялыктар анча көрбөйт. А бүгүнкү күнү Орто Азиянын гастарбайтерлери, мигранттары Россиянын бардык областарында бар дейм. Мен мына Россияны кыдырып жүргөндө өз кыргыздардын диаспораны издеп жолугам. Якутскке бардым, 25 000 кыргыз бар экен. Ханты-Мансийскке бардым, о түндүктө 10 000 кыргыз бар экен. Сахалинде аякта да 15 000 кыргыз бар экен. Кайсы жерде алып мен алыс жерлерди айттым. Жакын жерлерди айтпай эле коеюн. Москванын айланасыны. Москванын өзүндө 100 000 кыргыз бар дейт. Ошондуктан бир кыргыздар канча тажик бар, канча өзбек бар, башка улуттар бар бул жерде. Ошондуктан Россия үчүн бул актуалдуу темада көчөгө чыкса эле көчөнү шыпырган Орто Азиялык. Жаман жумуштарды, ыплас жумуштар жасаган, орустар жасаган иштерди бизгилер жасайт. Дүкөнгө барса кыргыздар, башка кыргыздар отурат саудагер болуп. Албетте бул темалар үчүн актуалдуу. Ошон үчүн кээбирки Россиянын жарандарында бул жерде башка улутты жаман көрүп отурат да, шовинизм отурат да. Кечээ алар биздин үстүбүздө жүргөн эле да. Улуу ага болуп, улуу эже болуп бизге. Анан кийин бүгүнкү күндө биз көз карандысыз мамлекет болуп кетсек, аларды капа болгон жери бар. Биз ушу бардык 15 республикада эң кыйын элек, эми болсо тең болуп калдык деп туруп. Ушундай көз караштагы неофашисттерге, расисттерге жем болду да бул Галустян темасы. Мына силер жаман көргөндөрдү мен маскаралап чыгып атам деп. Ошондон кийин кайсы адам жакшы көрсүн Орто Азиядан келгенде? Кыргызды, өзбекти, тажикти ким жакшы көрсүн? Мүмкүн жогоруда сиз айткан биздин жарандар ага андан кечирим сурагандар булар деген сөздүн сиздин ал кишиге айткан сөзүңүздүн маңызын туура түшүнбөгөндүктөн келип чыктыгы деп ойлойм. Мен ойлойм бул ашыкча кошуматчылык деп ойлойм да. Экинчи суроосуна жооп берсеңиз, сиздин жанагы ошол соц тармактагы аял кишилерге чейин талаш тартыш жаратып, жана өзүңүздүн оюңузду одон өтөрдө айтып жатканыңыз жөнүндө эскертилет экен. Бул жөнүндө оюңуз кандай? Биринчи бул ошол мени жамандаган аялдар өздөрү адилетсиз, калыс эмес болуп атат. Анткени мен жоопторумду скриншот кылып басып коюп атат, Турсунбай Бакирович ушундай жооп бер деп. Бирок өзүнүн мага жазганын көрсөтпөй атат да. Мен дайыма айтам, чынчыл болбойсуңар, адилеттүү болбойсуңар. Мага кандай орой тийип атасыңар, жаман сөздөр жазып. Аял киши дейсиңер, уят сөздөр колдонуп атпайбы ал жакта? Жок, биз дегенибиз мындай болуп атат да, ошол сиз жогоруда бизди үйрөтүп жаткан дин маселесинде, ошол мусулманчылыкта, ошол жерде талим тарбияда мусулман эркек аял урушуп жатса дагы, ызылдап жатса дагы кандай мамиле жасоо керек? Бул жерде жогоруда айтылат эмеспи бир жерде, мисалы үчүн жанагы пайгамбардын эшигине бир аял күндө мусорун алып келип төгүп, пайгамбар ал мусорду өзү жыйнап туруп, бир 2-3 күн ал аял төкпөй калганда кирип, эмне болду, ден соолугуңуз жакшыбы, сиз эмне ооруп калдыңызбы, эмне үчүн мусор төкпөй калдыңыз менин эшигиме деп сураган экен деген бир айтылган сөз бар да ошол. Анан кийин ошондой эле мүмкүн сиз ал аялдарга деген жооп бербей, унчукпай койсоңуз, алар айтып анан бир күнү сиз аны ошол соц тармактан чоң кыз сиз мага жазып туруш элеңиз, ден соолугуңуз жакшыбы, эмне көрүнбөй калдыңыз деп жооп берсеңиз, ушул нерсе башкача сиздин мусулман катары жасаган аялга мамилеңиз болот беле деген ойду айтып жатабыз. Ошол мусулманчылыкта кандай, бул аялга кандай мамиле жасоо керек? Сурооңузду түшүндүм мен. Сиз айтып аткан нерсе ал хадис, ал жүбөт аял жөнүндө. Дин душманы жөнүндө сөз ал. Эгерде бүгүнкү күнү дин душманы мага ушундай мамиле жасаса, мен да ушундай пайгамбардай мамиле жасайм. Бирок өзүнө кыргыз аялдар болуп атпайбы? Кыргыз кыздар болуп атпайбы? Мага орой жазгандар. Качан кайсы мезгилде кыргыздын кыздары эркек кишиге тик карап сүйлөчү эле? Кайсы мезгилде кыргыздын аялдары эркек киши менен аччы эле? Андай жок эле бизде. Ошондуктан биринчи эркек кишини сыноодан алдын кыз келиндерге биз баа беришибиз керек. Эмне болуп атат биздин кыз келиндерге? Эмне үчүн булар ыйман иретинде эмес? Батыш жакты үйрөнүп алып туруп, эркек кишиге ушундай чабуул жасап атат деп туруп. Бул бир. Экинчиден болсо, мына соц тармактарда менен башка эл менен түз байлашкан саясатчыны таап бергилечи. Түз байлашкан. Бардыгынын жардамчылары отурат, же болосо акчага отурган бир эмелери бар. Ооба, фейктер отурат, жамандап отурат. Социалдык желилерде жалгыз эл менен сүйлөшүп аткан мен болом. Ошондо кичине сый урмат болуп койбойбу? Бул биздин аттуу баштуу саясатчыбыз биз менен тең катарында сүйлөшүп атат деп. Суроо берсем жооп бере албай калышат. Анда айтам, мейли, мен силерге жакпайт экен, мен менен айтышып урушуп атасыңар. Анда башка бир саясатчыны тапкылачы, силерди тең көрүп, силер менен сүйлөшкөндө. А мага сүйүнчүлүгөчү? Мага ошо бир келеси бар экен деп туруп. Анткени мага келген саясатчылар бар айтат. Өзгөчө мага депутат болуп жүргөндө. Ажеке, сиз эмне кыласыз башыңызды оорутуп? Бул социалдык тармактарда акмактар отурат дейт.
Алар же келесі олар же ақшаға отырышат дейді, сіз жамандап дейді. Аны көріп бізге оқшап дейді, 5 жылда бір келіп тұрып ақша чачып шайланып алыңыз дейді. Қайра 5 жыл тыныш отырасыз, қайра 5 жылдан келіп, қайра сатып аласыз елді деп тұрып. Мен андай қыла албаймын дедім. Анткени мен Турсунбай Бакирұлымын деп атам. Бұл екі. Үчіншіден болса. Ушул жерден мен сөзүңүзгө бир аралаш айтып кетейин. Бул сөзүңүзгө факт. Бир кезде бир ушул бир улут маселеси боюнча козголгондо мен сизге бул жерде фейк эмес, мен жеке өзүм сизге жазып койдум эле. Турсунбай Бакирұлынын бул оюна мен кошулбайм, анткени бул мындай болуш керек эле деп жазсам, сиз мени Үмүт Мухамбетов акмак экен, айван экен деп жазгансыз. Бүгүн мына жанымда отурасыз. Менден кимди көрүп жатасыз? Жаман адамды көрүп жатасыз. Айван деп жазган жоктурмун мен. Сизге жазган аялдар дагы мүмкүн ушинтип бир башка бир мамиле түзүп көрсөңүз, алар деле жаман адамдар эмес. Мүмкүн алар сиздин ички дүйнөңүздө. Мен түшүнүп атам азыр. Сиз аял киши катарында аял кишинин тарабын алып атасыз азыр. Биринчиден мен айван деп жазган жоктурмун. Экинчиден болсо, сиз өзүңүз сурооңузду жакшы берген жоктурсуз. Анткени мага маданият сыйпай жазса, бирөөнү мана Аллах турат, орозо кармап атам. Бирөөнү мен жаман жазган жокмун. Бирок атайын тийишип жазышса, орой сөздү жазса, анда мен мажбур өзүнө жараша түшүндүргөн аракет кылам. Бүгүнкү күнү мен мына Чубак ажы шейхке, Озбек ажы шейхке туура айтам мен аларга. Анткени кыргызга керектүү нерсе түшүндүрө албайсың. Биз өзгөчө элбиз жана айтып келгенде. Бизге орой түшүндүрүш керек. Өзгөчө ислам динин, иманды ушуну түшүндүрүш керек. Жакшы түшүндүрсөң, кайра өзүң асылып кетет. Ошондуктан бул жерде биринчи жазып аткан адам ошол жазган адамды урматташ керек. Аны орой жазылса, албетте ал адамда эми сиз бир эле мага жазган жоксуз, мага миңдеген адамдар жазып атат. Бирөөнө сабырдылык кылайын, 10 кишиге сабырдылык кылайын, 50 кишиге сабырдылык кылайын. Бирок 100 адам, 200 адам атайын тийишип атса, мен да ошондо жооп берем да бул жерде. Бирок мен дагы ошо сиздин окурмандарыңыз катары эле сиздин ички дүйнөңүздү түшүнбөй калдым. Мүмкүн. Андан кийинки суроого жооп беребиз. Анан кийин бул жерден бир айтып кетишим керек. Мына ким кайсы суроо менен кайрылса, мен баарына жооп берем мен. Бир да суроо калган жок. Бүгүнкү мына 7 сайтта бир мезгилде отурам мен. Бирөөнү наразы кылган жокмун. Кайсы суроо менен кайрылбасын. Акыры мен Инстаграмдан өздөштүрдүм. Ал жактан суроолор көп келет. Айбына жооп берем. Албетте эл көп болгондон кийин өз учуруна жооп бере алам. Кечигип жооп бергеним кечирим сурайм. Анткени миңдеген адам кайрылса жооп бериш кыйын экен. Жардамчыларым жок, өзүм отурам бул жерде. Анан бул жерде туура түшүнүш керек. Мен социалдык тармакта отурганым бир себеби мен элге жакын болоюн деп атам. Бул жашоо бир жолу берилет. Анан келе бийликке жетип алып алыстап кетип, сен ким элең деп тоботпой коюу бул мен үчүн эмес. Мен ар бир адамды тең көргөн аракет кылам. Андан кийинки сурообуз сиздин белгилүү саясатчылар Феликс Кулов жана Марат Иманкулов менен бир тандем түзгөн учуруңуз болгон экен. Бул тандемдин негизги маңызы коомчулукка көп айтылбайт, жана ар кандай ойлордун арасында калып тур. Ошол боюнча кыскача маалымат берип кетсеңиз коомчулукка. Феликс Кулов менен биз 2010-жылы чогуу парламент шайлоого барып 5 жыл депутат болуп отурдук. Анткени Эрк партиясы Арнамызга кошулуп, эки партия келишим негизинде биз иштегенбиз. 2017-жылы биз атаандаш өкмөт түзгөнбүз. Же башка сөз менен айтканда бул көлөкөлүү өкмөт. Бул башка өлкөлөрдө бар. Эгерде мал өкмөт иштей албай анан революция болуп кетеби, же болбосо аны кууп чыгарышабы парламентте, биз даярбыз деп кесипкөйлөр өздөрүн көрсөтөт. Ошо кесипкөйлөрдөн турган биз атаандаш өкмөт түзгөн элек. Премьер-министр кылып, албетте, бу жакта өз макулдугун бердим, мен каршы эмесмин деп Марат Иманкулов шайлаганбыз. Чынчыл жигит, генерал деп туруп. Мен болсо биринчи вице-премьер-министр жана тышкы иштер министри боюнча, министр болуп ал жака шайландым. Ошо экөөбүз ушул атаандаш өкмөттү күнгө жетектеп келип атабыз. Феликс Кулов жана бир топ аксакалдар, анын ичинде айтып кетишим керек, Накин Касиев, Бегиш Аматов, ушул сыяктуу биздин аттуу баштуу аксакалдарыбыз бул идеяны колдоп берип, өздөрү келип каалоолорун айтып кетишкен. Ушул биз уюштуруу комитети, уюштуруу курултай чогултуп атканыбызда. Бул жакшы эле нерсе. Бул Кыргызстан атаандаш өкмөт. Бул жакшы эле нерсе. Анткени биз кан төөгө чакырган жокпуз. Же болбосо курук сын пикирди айткан жокпуз. Биз мына өз көз карашыбыз бар. Эгерде бизге кайрылсаңар, биз азыркы өкмөт менен да кызматташкан макулбуз. Же керек болуп калса, кадрлар керек болуп калса, же болбосо өкмөт алмашып калса, биз атаандаш өкмөт Кыргызстанга кызмат кылган даярбыз деп туруп өз көрсөткөнбүз биякта. Сөзүбүздүн акырында кайра эле ошол биздин бүгүнкү күндөгү саясий абалдагы жүйөлүү тема бул деген президенттикке ат салышуу, ошол президенттикке баруу жөнүндө. Бул жерде сиздин дагы атыңыз аталып жатат. Ошол бүгүн президент болоюн деген оюңуздун негизи эмнеде? Кандай кылып ушул президент болуп бүгүнкү биздин өлкөгө жардам бересизби, же болбосо биз өтө эле биз өзүбүздү жамандай беришибиз керек? Анткени кээ бир мамлекеттерге салыштырганда сиз мына дүйнө жүзүн кыдырып жүрөсүз.
жада калса ошол байып өсүп өнүгүп кеткен сиш деп келген Малайзияга салыштырганда деле биздин өлкөнүн өзүнүн ички байлыгы, таза абасы, суунун кенендиги жана канча жамандасак деле кыргыздын түпкү канында калган бир кыргыз деген кеңпейилдик, марттык деген сыяктуу жакшы нерселерибизди сөзсүз айта жүрүшүбүз керек. Бүгүн ошол бир кичине жетишпей, кичине бир экономик жактан жакшы өнүгүп телчиип кете албай турган кыргыз элин сиздин оюңуз боюнча президент болуп кандай кылып алып чыгып кетсе болот? Кыргызстанда туңгуч саясий партиянын жетекчиси болом. Биз башында ушу партияны түзүп атканда коммунисттер күчтүү эле. Ушул коммунисттик режимге каршы түзүлгөн партия жетектеп атам. Анан алгачкы демократтар бар бизде эле. Керек болсо ушул Өмүрбек Текебаев, Топчик Турналиевдер тең төрагалы Эрк партиясында. Мен 3-чү лидер болуп келдим ал партия. Муну көп билишпейт тарыхты. Мындан тышкары биздин партиядан көп эле инсандар өсүп чыгышты. Эмне үчүн биз партияга түзүүгө келгенбиз? Анткени бирикпесек, мекенчилдер, Кыргызстанды өнүктүрүү кыйын экен. Жана Манас эпосунда айтылгандай, бөлүнгөндө бөрү жейт дегендер, бөлүнгөндөрдү жеңиш оңой экен. Ошон үчүн бириккен элек. Анан 90-жылы түзүлгөн программабыздын бир тобу ишке ашты, бир тобу ишке ашкан жок. Ошо программаны ишке ашырайлы деп мен кайра президенттик шайлоо коюп атам. Бул бир, партиялык милдетим. Экинчиден болсо, мына саясатка келгенимден баштап, 91-жылдан баштап, Украинадан жаңы кайтып келдим. Украинада мен саясатчы болуп калыптанып келдим. Келгенден кийин эле мен бийликке оппозиция турдум. Анткени чет өлкөнү көргөн кыргыз абзел түрдө өзүнүн өлкөсүн ошол өлкө менен салыштырат экен. Анан минустардын баарын көрөбүз экен. Бул жак жаман, бул жак жаман, оңдошубуз керек экен деп. Бийлик колунда болбосо аны оңдоо мүмкүн эмес да. Же болбосо анда же журналист болушуң керек, ушу проблемаларды гезитте, телевизордо көтөрүп туруп, же болбосо төрт көчөдө отуруп алып, жана бекерчилик окшоп скамейкада отуруп алып туруп, саясатты чагып отура бериш керек. Серепчи, элдик серепчи болуп туруп. Жок. Бул жерде колуңан келгенден кийин, сен саясатчы болгондон кийин, ушу абалды Кыргызстанды өзгөрткөнү аракет өзүң кылышың керек деп туруп, чоң саясатка киришкенбиз. Бул эки. Үчүнчүдөн болсо, эми Акаев мезгилинен баштап мен жана айтып кеттим, башынан оппозиция элем. Кошоматчылар, Акаевге альтернатива жок. Акаев кайра эле президент болсун деп мыйзамсыз жолго түрткөндө мен ачуум келип кетти. Эмне, Акаев эртең өлүп калса, биз эмне башка өлкөгө барып сурайбызбы? Урматтуу коңшулар же урматтуу бир алыскы өлкөгө кайрылып, Америка, Россия кайрылып, бизде Кыргызстанда альтернатива жок эле. Эми бул президент жок болду, ордуна бир президент бересиңер деп туруп, ушу акыбалга түшүбүз керек деп ачуум келип, жок деп туруп биз оппозиция болуп чыкканбыз. Төртүнчүдөн болсо, мен өзүм жеке программам бар. Мен көрүп турам Кыргызстанды кандай өзгөртүш керек. Жана экөөбүз башына сөз сүйлөшкөндөн кийин, сөз баштагандан кийин ыйман аркылуу оңдосо болот. Мен муну качан билип калдым? 93-жылы Америкада элчи Роза Тумбаева мени ушул жаш саясатчы, жаш окумуштуу, анан гезиттерге көп силер кесиптешкендер катарында көп жазчу элем, мен публицист катарында, курч саясий, экономикалык макалалар жазчу элем, чакырды Америка. Ошондо 48 мамлекетке лекция өтүлдү Орто Азия жөнүндө. Ошол лекция өткөнүмөн кийин сыртка чыксам, эки адам келди жаныма. Бири Түштүк Кореянын президентинин насаатчысы, экинчиси болсо Таиланд королдун насаатчысы. Ошондо Таиланд королдун насаатчысы айтып калды. Силер мусулмансыңар дейт. Биз буддистпиз дейт. Силердин эң утуш өзгөчөлүгүңөр бар дейт. Кандай десем, биз буддисттер дейт, жалгызма жалгыз дейт, Кудайга сыйынабыз дейт. Силер болсо жамаат менен жалпы сыйынасыңар. Силерде күч көп дейт. Силер тез өзгөрүлсөңөр болот дейт. Анткени жамаат аркаңардан кетип калат дейт. Экинчиден болсо дейт, силер дейт экономика реформа деп дейт, адеп ахлак чөйрөсүндө, иман чөйрөсүндө реформа жүргүзбөсөңөр дейт, анда биздин кейпибизди кийип каласыңар дейт. Эмне үчүн андай деп атасыңар десем, айтып калды, Таиландда силерге окшоп көз карандысыз болгондон кийин дейт, революция кылабыз, экономикалык реформа кылабыз деп экономика көңүл бура берипбиз, адеп ахлакты, иманды унутуп калыпбыз дейт. Бүгүнкү күнү дейт, калктын 80% мыйзамды сыйлабайт дейт. Бандит десек болот дейт. Мыйзамга каршы иштейт дейт. Таиланд калкы дейт. Сыйлабайт мыйзам дейт. А кыз келиндердин 90% сойкулар дейт. Ушул сөз эсимде калганда, ушул сандарды эсимде калган. Ушул Таиланд королунун кеңешчиси айткан сөз. Ошон үчүн биз албетте экономиканы эстен чыгарышыбыз керек эмес. Биринчи орунга биз иманды коюшубуз керек экен. Бүгүнкү күнү иман жоктугунан эркектер үйдө отуруп, аялдарды миңдеп Россия, Казакстанга, чет өлкөгө жөнөтүшүп атат. Бул жакшы нерсеби? Жаман нерсе да бул. Качан аял киши эркек кишти бакчу эле? Кыздар ушуну болуп калып атат. Биз жана неме окшоп кетип атабыз. Мен өзү Кара Суудан болом. Кара Суу районунда бир айыл бар, лөллөрдүн айылы. Ал жерде лөллөр ушундай жашайт, дүйнөдө цыгандар окшоп. Аялдар иштейт, эркек киши иштебейт.
барон деп коет. Үйдө жатат мага туруп. Аял киши тамак таап келип багат, кийинтирет аны. Ошого айланып кетип атабыз. Ошондуктан бизде иман, адеп, ахлак биринчи орунда болсо, эркектер намысына келсе, аял кишини сыйлоону үйрөнсөк, ошондо эркек кишилер үй бүлөсүн багып, мурдагыдай анан мамлекет бутка туруп өнүгүп кетет элек. Башка сөз менен айтканда, экономикадан алдын биз иман менен адеп ахлакты ойлошубуз керек экен. Ошондуктан бүгүнкү күнү мага досум бир сөз жагып атат, Азимбек Бекназаров. Аны дайым айтат, революциянын бульдозери деп. Эки революциянын башында ушул турган деп туруп. Мага 2015 жылы чогуу бир партиядан чыктык, парламент шайлоого. Ошондо жанымда жүрүп, айтып атпайбы, силерден көп нерсе үйрөндүм дейт. Бисмилладан баштап, шайлоочулар менен жолукканда, анан дагы бир жакшы сөздү айтты, мен эми түшүндүм дейт. Канча революция кылбайлы, канча кан төгүлбөсүн, мамлекет өзгөрүлбөйт, бийлик өзгөрүлбөйт экен дейт. Мен силерди деп элге кайрылып атты. Жан дүйнөнүн революциясына чакырам деп, ички дүйнөнү революция кылайлы деп туруп. Айттым, Азимбек досум, эми туура айттың дедим. Анткени буга чейин туура эмес айтып келип аттың эле. Сен Куранда сөздү айттың. Анткени адам өзгөрүлсө, коом өзгөрүлөт. Алла Таала Куранда айткан. Ар бириңер өзгөрмөйүн, абалыңарды өзгөртпөйм деген. Силер болсо кан төгүлүп бийликти алып аласыңар, эл өзгөрүлбөйт, аң сезим өзгөрүлбөйт. Кылсаң ошо боюнча калып атат. Аң сезим, ички дүйнө өзгөрүлсө, анда шайлоолор да башкача болот. Мына бүгүнкү күнү эгерде аң сезим өзгөрүлүп, жан дүйнө революциясы болсо, ар бир адам иманына келип, жана бизде мыкты пейилибиз бар эле. Бул көчмөн элдин пейили. Ачык пейилибиз бар эле. Любой адам ачык болсо, дос душман бардына. Анан ошондой пейилибиз кайра кайтып келсе, бүгүнкү күнү шайлоо башкача болот эле. Бүгүнкү күнү аракты көтөрүп келсе, арагыңды ичпейм. Акча беремиз, акчанын кереги жок. Сага кызмат берем, кызмат кереги жок. Бизге эң негизи адилеттүү, имандуу падыша болсо, президент болсо, жашообуз оңолот деп шайлоочулар айтат эле. Өкүнүчтүү бүгүнкү күнү ыплас политтехнологияларды ушу башка өлкөлөрдөн алып келип, бүгүнкү күнү көрүп атпайбызбы, уже келишти баштады башка өлкөлөрдөн политтехнологдор. Шайлоону булгаганы аракет кылышып атат. Маегиңизге чоң рахмат. Турсунбай мырза, мына жогоруда сиз айтып отурганда мага бир ой келди. Бүгүнкү күндө бизде ушу катталган кандидаттардын ар кимисинин өзүнүн жакшы ою, жакшы сунуштары бар. Бирок анын баары бөлөк-бөлөк. Эмне үчүн ушул кандидаттар биригип деген бүгүнкү күндө белгилүү, мен президент болбойм, мен президентке койгондугумдун себеби мен ушул боло турган президентке ушул оюм менен жардам берүүм керек деген оюн айтышпайт. Мисалы үчүн ушул эле Темир Сариевди, Сооронбай Жээнбековду, Жоозо Өмүрбек Бабановду ошол бир биздин кыргызга кереги тие турган ыймандуу арасынан жаранды тандап туруп, сиз жогорудагы сунуштарыңыз менен өзүңүз президент болбойлу, ошого жардам берип, мүмкүн ошондой бир баягы көптү көрсө көл болот, көп табылганы сындырыш кыйын деген сыяктуу сиз да жогоруда айтып кеттиңиз. Силер жана жамаатыңар менен намаз окуп, жамаатыңар менен Кудайга жалынып, силер биримдиксиңер деген. Ошондой эле ушул азыркы президентке коюп жаткан талапкерлер жамааты менен бир жаранды көтөрүп президент кылып алсак, мүмкүн ошондо биздин өлкө оңолот. 2005 жылы Курмек Бакиев баш болуп, анда президенттин милдетин аткаруучу эле, убактылуу аткаруучу эле. Анан аппарат жетекчиси Үсөн Сыдыков, анан билим берүү министри Досбол Нурулуу, коргоо министри Исмаил Исаков, Бектур Асанов, Госкомспорт, Азимбек Бекназаров, бардыгы мени бир-бирден же топтолуп туруп, шайлоодон өзүң алып салгын деп туруп, көп мындай мажбур кылышып атты эле. Анан мен Бакиевке да айтып чыккан элем. Урмат Курмек Салиевич дедим. Эми мен алып сал десеңиз, мен жөнөкөй талапкер эмесмин. Меники Алла Таала деген программа. Мен иманды алып келип атам мен. Программамы алыңыз, мен бүгүнкү күнү бошотпойн, анткени акырет күнү Алла Таала эмне үчүн ошондо колунан келип атканда өзүң алып койдуң десем, айтат элем, Курмек Бакиев менин программамы өзүнө кошуп алды. Ошон үчүн мен чыгып кеттим президент шайлоодон десем, Бакиев ойлонуп туруп, жок, программаны ала албайм деди да. Анан экинчи жолу жана Ак кеменин саунасын чакырышыптыр. Мен биринчиден дедим, ажымын дедим, силерге окшоп чечине албайм дедим. Экинчиден болсо арак-сарак коюп алсаңар, мен буякта отуруп алам десем, арак-саракты алып коюшту. Анан ошол жерде Үсөн Сыдыков баш болуп, Досбол Нурулуу баш, Исмаил Исаков баш болуп айтышып атпайбы? Эми дагы сенден суранабыз дейт. Сен бизге тоскоолдук берип атасың дейт. Түштүктүн аксакалдар айтып атат дейт, ушу сүйлөшүп турсунбу вакилин алып коелу деп. Биринчиден дедим, Кыргызстандын президенти түштүк үчүн же түндүк үчүн эмес дедим. Бул жалпы Кыргызстан үчүн дедим. Экинчиден болсо мен мусулман катарында бөлө албайм түндүк түштүккө дедим. Үчүнчүдөн болсо силердин шефиңер менен сүйлөшүп чыктым Курмек Бакиев менен. О программамы ала албайм деп атат. Силер дагы айтып көргүлө. Анан ошондо десем, Досбол Нурулуу ачып келип кетти. Сен дагы ислам программа айтып атасың? Ооба десем, аны ала албайбыз дейт. Анда мен өзүмдү ала албайм, шайлоодон кечирип койсуң деп чыгып кеттим. Чыгып кетсем, артыман бир эле Бектур Асанов чуркап чыкты. Анткени ал Эрк партиясында менин биринчи орун басарым эле. Ажеке кечирип коесуз, бир партияда болсок да мен сизди колдой албайм, анткени биз башка командабыз дейт азыр дейт. Бектур инем дедим. Мен сени түшүнөм, капа эмесмин дедим. Алла көрүп турат дедим. Аллага мен силерге тапшырдым барыңар дедим. Анан Бекназаров чуркап чыкты. Досум дейт.
Сен ордунда болсоң мен ушуна жооп берет элем. Азаматтык колум кысып койду. Ошондо мен ушинтип ойлойм. Бүгүнкү күндө да эгерде программамды ким алса, мен с удовольствием чыгып кетем. Мына мен программа алдым деп. Акырет күнү мен Аллах Тааланын астына ушуну жооп берем деп туруп, мен программаны жакшы адам болдум, тапшырдым, ал кошуп алды өз программасын деп. Анан бул жерде азыр сөз болуп атат, Шейх Чуважы коет имиш деп туруп. Кече да бирөө сурады, мен айттым, Шейх Чуважы койсо, мен аны келишим күтпөйм. Мен барып эле айтам, өзүм кандидатурам, сиздин пайдаңызга алып атам. Же мени начальник штаба кылыңыз, же ишендүү адам кылыңыз, сиз үчүн иштеп берейин деп айтам деп туруп айттым. Анткени пикирлешип Шейх Чуважы менен деп айттым мен. Менин оюмча баары жакшы болот. Кыргыз элибиз ыймандуу, акылдуу элбиз. Такыр эле ыймандуу Буюрса. болгон жокпуз. Эртеңки шайлоо жакшы болот. Ошого карабастан сиздин да бүгүнкү күндө алда койгон үмүттөрүңүзгө жана ушул максаттарыңызга биз өзүбүздүн студиянын жамаатынын атынан ийгилик каалап кетмекпиз. Сиздин ушу жогоруда айтып өткөн биздин келечек муундарга ыйманды үйрөтүү жагы деген оюңуз абдан жагат. Бүт эле бир эле биздин келечек муундарга эмес, улуу кичи дебей бардык калкыбызга сиздин атыңыздан ыйман каалап кетмекпиз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздер менен бүгүн 5 жолку президенттик шайлоого талапкер Турсунбай Бакир уулу маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.